Мындан 8 ай мурун март айында мына ушул менин аркамда турган 87-мектептин 5-классынын окуучусу бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал окуянын кесепетинен бүгүнкү күнү 86 мугалим өзүнүн ишин таштоо алдында турат. Эмне себептен экенин сиздер менен чогуу билебиз. Алгач окуяны башынан баяндасак. 11-мартта 5-класста окуган Гүлзейнеп Галбаеваны апасы мектепке алып келген. Жүрөгү ооруган кыз кыйналып, эсин жоготот. Мугалимдердин айтымында биринчи жардам көрсөтүү үчүн мектепке жакын жердеги медициналык пунктка алып барышкан. Ал жерден апасы алып кетип баратканда тилекке каршы кыз жолдон каза тапкан. Мугалимдер Гүлзейнеп мектепке келе жатканда эле өзүн жаман сезгенин угушканын жана ал оорулуулардын каттоосунда турганын айтышты. Кыздын кырсыкка кабылышына, ошентип бир жабыркашына мугалимдердин кандай күнөөсү бар экен? Эмне деп күнөө коюп, эмненин негизинде жумуштан алып атат аларды? Негизинен ал кыз оорулуу, учетто турган кыз, жүрөк оорулуу. Ал кыздын ошол окуя болгон күнү негизи уккан билгендерге караганда кыз негизи өзүн жаман сезген, бирок энеси мектепке алып келип салган. Анан мектепке келеринен эле өзүн жаман сезгенден кийин биздикилер жана аны эмеден деле көрүштү да элдин баары. Вапка жеткирип, анан аяктан энеси алып кетип, энесинин колунан каза болуп атат, больницага кетип аткан убакта. Анан мугалимдердин кандай күнөөсү бар? Биринчи жардам көрсөткөн жок дейт. Биринчи жардам көрсөтүлдү да. Массаж жасалып көрсөтүлдү. Анан башка эмне кылат эле? Жүрөк оорулуу болгондон кийин эмеге врачтарга алып барыш керек болчу негизи. Алып барганда айттан алып кетип атпай, аппаратты кошкондо кыз аман калат беле, же аман калбайт беле? Күтүп турса да болмок да. Энеси колунан жулуп алып кетип анан жолдо баратканда ушундай кырсык. Тез жардам убагында чакырылып, врачтардын кордуна өткөзүлүп берилген бирок, Жок, тез жардам чакырылган, бирок тез жардам кечирээк келгендиктен тиги кызды такси менен алып кеткен да. Жолдо баратып анан ушундай иш болду. Негизи вапта деле бир аз аппараттарды кошкуча күткөндө кыз аман калат беле. Тиги жака жеткиче пробка болуп антибиотиктагы кыз жарым жылдан каза болду. Бул окуядан кийин каза болгон Гүлзейнептин апасы Овагүл Идирисова мугалимдер кызыма биринчи жардам көрсөтпөй койду деп бир нече жолу Ак үйдүн алдына чыккан. Ал мектеп директорун мугалимдердин жоопко тартылышын талап кылган. Кийин апрель айында Бишкек шаардык мэриясы мектептин тарбия боюнча жетекчисин, социалдык кызматкерди жана класс жетекчисин жумуштан алган. Мугалимдер мектеп директору да жумуштан бошотулганын, учурда мектепте директору жок билим берилип жатканына нааразы болуп чыгышты. Алар мурдагы директорун кызматына кайтарып алып келишин талап кылышууда. Негизи бул окуяда кыз оорулуу кыз болчу, бирок ушул негедир аягына чыкпай, кайра приказдарыбыз алмашылып, кайра жетекчибиз ар кандай жазага тартып, бир эмес 3 жолу жазага тартылды. Анан биз дагы мэрияга кайрылганбыз бул боюнча. Кайрылсак бизди кабыл алды, 13 ноябрда кабыл алды. 12-синде директорубуз жумушка чыккан. Анан эми ушул приказ алмашпай, ушул ойдон иштеп калабы, кандай болот деп талабыбызды койгонбуз. Бирок биз баргандан кийин эле 4 күнгө жетпей эле кайра директорубузду жумуштан кетирди. Андан кийин анысы ас келгенсип кайта кече күнү эле завуштарыбыздын баарын жумуштан алып койду. Анан биз мугалимдер болуп кече сабак бүткөндөн кийин чогулуп ушундай талабыбызды айттык. Акимдер келди, управлениядан да келди. Негизи завуштарыбызды, директорубузду ордуна коюп берсин деген талап менен чыгып атабыз. Болбосо ушунча коллектив декреттеги тиякпайга биригип 100 мугалим, 2,5 миң бала окуйт. Ата-энелер, канча ата-энелер. Анан кийин ушул окуяга ушул көпчүлүктүн талабын эметпей эле, коргобой эле, жалаң эле ошо бир жактуу каралып калып атат да. Ошон үчүн биз дагы талабыбызды качан угат эми. 8-9 айдан бери унчукпай келдик, макул. Туура жагына чечилет, биздин талабыбызды коргойт деп, бирок корголбой атат. Агартуучулардын талабын ким коргойт деген маселени көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө мектеп азыр жетекчиликсиз жалаң мугалимдер эле иштеп жатабы? Бүгүнкү күндө кечеден баштап жетекчилиги жок, жалаң мугалимдер калдык. Бирок сабагыбызды өтүп атабыз, талабыбызды эметкенге, айтканга, үнүбүздү жеткиргенге болушунча аракет кылабыз деген ниетибиз бар. Ошол жергиликтүү башкармалык мугалимдердин директордун ордуна же болбосо завучтун ордуна башка бирөөлөрдү келтирген жок да, анан кандай болот деп атат? Мындан ары жетекчилик кайра ордуна келеби, калыбына келеби же болбосо башка адамдарды алып келип коебуз деп атабы? Ал жөнүндө так маалыматты айта алган жок. Завуштарды кече күнү алды эле,
ал жөнүндө айтсак айтты, араңардан кайра шайлап тургула деди. Биз ага макул болбой атабыз. Өзүбүздүн эле завучтар, өзүбүздүн эле директор ордунда келсин. Биздин ушунча 15 жылдык эмгегибиз текке кетпей, басмырланбай, ошол эмгегибиз кайта жашнакай уланып, мектеп алдыңкы мектептерден өзүбүздүн эле жетекчилер ордунда болсун. Эже, сиздерге кече ошол райондун акими келиптир. Сиздер кандай талап койдуңуздар ага? Биз кече өңкү келген акимге жана РСОдун директоруна биз төмөндөгүдөй талаптарды койдук. Эгерде бүгүн чечип бериш керек болчу бизге, бүгүн чечип берсин, администрациябызды кайра кайтарып алып келип берсин. Эгерде бүгүн бул маселе чечилбесе, анда эртең жалпы педжамат жумуш таштайбыз. Ошондо 100гө жакын мугалим жумуштан таштайбыз. 86 мугалим эртең жумушка чыкпайбыз деген талапты койгонбуз. Мектептин диний тарбия мугалими арызданган Owagul Idirisova айымдын башка балдары окубайт. Бул окуядан кийин мугалимдердин иштегилери келбей калды деген оюн билдирди. Бунун талабын эми колдой турганбыз макул. Эгерде биздин мектепте бир баласы окуй турган болсо, биз ага каршы эмес элек да. Азыр баласы жок эле туруп алып тигил жактан муну жок кылып бер, анан муну жок кылып бер. Бул не саясий заказбы? Же Ташиев ушуга кайрылып калган. Мында Ташиевке рахмат деп кетип атабыз. Лозунг илип алып чыгып алыптыр. Анан бир жактан эле келип алып эле мугалимдердин мына эч ким азыр иштегенге көңүлү жок. Муну кече обедтен кийин бардык мугалимдерди иш таштоо кылабыз деп атат. Азыр мына акимчилик РСО тараптан келип бизге сурагандан бүгүн сабак өтүп атабыз. Өтүп бергиле деп. Бул ата-энелер келбейди, токтотуп турсун деп мунукуда айтты. Макул, директорубуз кетти. А бир завучтардын эмне тиешеси бар? Демек, мектеп жетекчилигин кетиргенге бул жерде баласы окубаган эле бирөө окубаган чет жакта. Ишо мындай дептир, өткөн келгенде директор алган күнү айтыптыр. Директор келди да, директор мисалы эч күн өзү жок. Бул жерде баягы Кудайдын буйругу, баласы өлгөн, өтүп кеткен ар бирине кайгырат. Бул жерде сен кеткенде медпункт жакын, болгон нерсе медпунктка барган. Ал жерде биз мугалимдер медик эмеспиз да, медиктер алган. Ал жерде медиктерди текшерген, ал жерден баласы тирүү чыккан да. Эгерде өлүк болсо медиктер ошол жерден кайтарып бербейт беле үйүнө? Албайбыз деп. Аны өзү машинага салып алып туруп, больницага барып, өзүнүн врачына көрсөтүп аткан жерден саат 11ден кийин кызы кайтыш болуп атса, анан өзүнүн колу тиги ар бир нерсе сол жөнүндө машинанын ичинде эмне кетип аткан, даже ошо тааныш эмес водительди сураган да эмне болду деп. Анкета кылып өзүм кылып алдым кызым, мен күнөөлүмүн деп. Кийин эле бул жерден башкача мындай нерселер чыгып атат да. Орто биринчи өзүн күнөөлүп аткан эне кийин эле келип ар бир мугалимге жапыша баштады. Биз мугалимдер менен маектешкенче мектеп коросуна ата-энелер да чогулуп калган экен. Бул мектепте менин 3 балам окуйт. Анан биздин талабыбыз биздин мугалимибизди ордуна коюп берсин. Эмне себептен эскертүүсүз эле мугалимди алып салат. Жакшы мугалимдер иштөөчү. Демек, сиздер мектеп жетекчилиги жумуштан алынышына каршысыздар, туурабы? Албетте каршыбыз. Мектеп тартипти бузуп атпайбы? Биз ушул мезгилге чейин мектеп болуп келген да. Эч кандай буга чейин өлүм болбоду, башка болбоду. Бир нерсени эми туура түшүнөбүз, аны делечи. Эжени да туура түшүнөбүз. Бала жоготкон аябай жаман нерсе. Кичине адамгерчилик менен эле мамиле кылып, мына директор кетти, завучтар кетип атат. Биздин мугалимибизде эмне күнөө? Ал начальник класста. Алса чоң класстар менен сүйлөшө бербейби? Эжеке начальник класстын мугалими, ал бул жерде 5-класстын окуучусуна начальник классты кошуштун кереги жок болчу да. Менин 4 балам окуйт, бирөөсү 10-ду бүтүп кеткен, бирок азыркы кезде 3 балам окуп жатат. Мен бул эмеге каршылык көрсөтүп атканымдын себеби эч кандай эле мындай же бир жарыя кылбай, же эч кимге билдирбей туруп эле биздин мугалимдерди четтен эле мындай иштен айдап жиберген эч кандай эмеси укугу жок деп ойлойм да. Буну ким эме кылды билбейт экенбиз биз, бирокчу бизге ошо кабар келди. Биз макул эми директорубуз кетти дедик. Макул, директор кетти, эми завучтардан эмне күнөө? Завуч кетти, биздин класс жетекчибизден эмне күнөө? Ошо класс жетекчи кетсе калган окуучулар эмне болот? Бул биздин эмебиз боюнча бул 87-орто мектеби бул Кыргызстан боюнча эле бир 2-орунда тазалык жагынан, билим жагынан күчтүү мектептердин биринде болуп турган. Атак гимназия болот деп которулуп жаткан бул. Атак азыр келип эле эч кандай мугалимдерди жокко чыгарып жибериш кереги жок да. Эгерде мектеп жетекчилигин ордуна койбосо, мугалимдерди жумуштан алып сала турган болсо, кандай жолдорго баралы деп турасыздар ата-энелер? Биз азыр эч нерсе эмне кылышыбызды эле билбей калдык да. Кокус эле биздин мугалимибизди алып салганы бизге аябай эле балдарыбызга сокку болду. Биздин балдарыбыз 3 жылдан бери ошо бир мугалимде келип атат. Кудайга шүгүр, билими башка
класстарга, башка мектептерге салыштырганда аябай жакшы. Мен өзүм балам менен канааттанам да. Ошон үчүн мына 4-классты биздин өзүбүздүн эжекебиз бүтүрүшүн талап кылабыз да. Башка мугалимге биз ишене албайбыз. Ачыгы. Бүт эң күчтүү мугалимдерди алып коюп да бул жердечи. Эң күчтүү мени алды 30 жыл, 16 жыл. Жаш болсо да аябай тырышчаак болуп, аябай тазалыгы, тамак аштары, кийим-кечи, мына бут кирсеңчи, бут кийимден бир таптаза да башка мектептерге караганда биздин мектеп өтө күчтүү мектеп, билим жагынан дагы. Мен балам окуйт, 3 балам окуйт. Өтө жакшы мектеп. Биздин эң немебиз обогул эже бир аз кайрат кылып өзүнүн немесине келип эле биздин ошол мугалимдерибизди эле кайтарып берсе болду. Бизге эчтекенин кереги жок башкачы. Мугалимдерибиз эң күчтүү мугалимдер. Азыр андай мугалимдер жок. Күчтүү мугалимдер жок. Башка биз таба албайбыз эч жерден андайлардычы. Биздин бияка келип чыгышыбыздын себеби ушу биздин балдарыбызга билим берип жаткан мугалимдерибизди күнөөлөп четтетип атат мектептенчи. Эмне себептен? Эң күчтүү жакшы деп ошо мектептин алдыга сүйрөгөн мугалимдерди алып койгонуна биз аябай нааразыбыз. Биз балдарыбызды только ошо мугалимдер үчүн ушакка киргизгенбиз, честно, мындай сөздүн ачыгы келгенде ушу мектеп билими жакшы, алдыдагы ушу гимназияга кирет деп үмүт менен киргизгенбиз. Азыр Деректе да алып салды, мейлим Деректе да алып салды деп десек эми артындагы калган күчтүү мугалимдердин баарын алып салды да. Эмнеге бир бала үчүн ушунча балдар, ушунча эне аталар кыйналышыбыз керек да.